Москвада жашап, иштеп жүрүп жыйган мүлктөрүңүздү сүрсүтпөй, батирден батирге көчкөндө төгүп чачып жоготпой, айлыңызга бат-бат жиберип туруңуз. Бул үчүн 12 жылдан бери Москвадан Кыргызстанга жүк ташуу менен алектенген Зайырбек Маматкаримов аттуу туруктуу ишкерди сунуштайбыз. Зайырбектин машиналары мыкты, кызматкерлери жооптуу, кампалары кенен, жүктү үйүңүздөн алат. Ар бир 7 облусубузга чейин барат. Ар бир аманаттын амандыгына кепилдик берет. Кызмат акысы буюмуңуздун көлөмүнө жараша 500 рубльдан башталат. Байланыш номерлары +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. Садыр Жапаров, орус тилисиз биз Кыргызстандан алыс чыга албайбыз. Бүгүн 5-июлда президент Садыр Жапаров кабар маалымат агенттигине маек берип, орус тилин Кыргызстандагы ордо жана Орусиянын лидери Владимир Путин билдирген ыраазычылык тууралуу айтып өттү. Анын айтымында орус тили кыргызстандыктарга эмес, тескерисинче коомчулук орус тилине муктаж. Орус тили бизде расмий тил деп баш мыйзамыбызда белгиленген. Бул тилди биз колдоп келе жатканыбыз үчүн Владимир Владимировичке ыраазычылыгын айтты. Негизи орус тили бизге муктаж эмес, биз орус тилине муктажбыз. Биринчиден, орус тили дүйнөлүк 6 тилдин бири. Экинчиден, орус тилисиз биз Кыргызстандан алыс чыга албасыбызды эсибизден чыгарбашыбыз керек. Мисалы, КМШ өлкөлөрүн айтпай эле коеюн, кошуна мамлекеттерин алалы. Өзбекстан менен Тажикстанга барсаң, орус тилсиз сүйлөшө албайсың. Ошол Европа, Америка, Кытай өлкөлөрүнө барсаң, орус котормочуларды колдонушат. Орус тил макамын өзгөртөлү деген саясатчылардын сунушу туура эмес. Албетте биринчи кезекте өзүбүздүн тилибизди өнүктүрүшүбүз керек. Бирок орус, англис тилин да билишибиз керек. Дүйнөнүн тең жарымы ушул эки тилди колдонушат. Азыркы өсүп келе жаткан жаштарыбыз 3-4 тилде сүйлөп жатышпайбы? Көп тилдерди билген жакшы да. Дүйнөнүн кайсыл бурчуна барбай эркин жүрөсүң деп билдирди өлкө башчы. Убакыт берели. Садыр Жапаров балыкчынын жаңы мэри тууралуу пикирин айтты. Президент Садыр Жапаров кабар маалымат агенттигине курган маегинде Балыкчы шаарына жаңы дайындалган мэр Султан Керималиев тууралуу пикирин билдирди. Беле кетсек, соц тармакта Балыкчы шаарынын жаңы дайындалган мэри Керималиевдин жергиликтүү басылмалардын бирине берген маеги талкуу болууда. Көпчүлүк анын мамлекеттик кызматкердин этикасын бузганын белгилешкен. Бул жигит балыкчынын көл жээгин жасаган жигит. Чолпон Атада дагы жакшы иштерди жасап жүрөт. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Иш билги жигит экенин көрүп, Чолпон Атага мэр болуп иштеп бер деп чакырсак, мен балыкчыга мэр болсом жакшы болот элем, Лас-Вегас кылат элем дегенинен макул деп балыкчынын мэрин Чолпон Атага жылдырып, бул жигитти балыкчыга мэр кылдык. Мен президент болуп келген 5 жылдын ичинде көп түрлүү адамдарды көрдүм. Бир түрү сөзгө чоркок, бирок эчтен майын чыгарат. Экинчи түрү тили укмуш сайрайт, бирок колунан эч нерсе келбегендерди да көрдүм. 2020-жылы жаштарды бийликке алып келиш керек деп эл талап койгондо жаштарда министр кылып көрдүм. 5 ай иштей албай кызматтан кеткендер болду. Бизде жакшы кадрлар жетишпейт. Себеби 30 жыл кадр өстүргөн эмеспиз да. Мурда тааныш билиштик кылып эле кызматка ала беришчү. Албетте бул биздин трагедиябыз болгон. Ал эми келечекке кадрларды даярдаш үчүн мектептен баштадык. Чолпон Атада 2 жылдан бери акылман мектеби иштеп жатат. Жакында түштүккө дагы бир акылман мектебин ачабыз. Чолпон Атага келбестен түштүк жактагы балдарыбыз ошол жакта эле окушса болот. Ал мектепти бүтүргөндөр 100% мамлекеттик кызматтар менен камсыз болушат. Бирөө да көчөдө калбайт. Муну мыйзам менен бекитип койдук. Бул эми келечектин иши. Албетте мэр болгондон кийин мамлекеттик кызматтын этикасын сакташ керек болчу. Этиканы сактабаганын мен да көрдүм. Бирок эми этикасын оңдосок болот. Адамда айбан эмес. Эң негизгиси өзү башка мэрлердей болуп, уру болбош керек, таза иштеп бериш керек. Балыкчынын өзү айткандай, Лас-Вегас кылышы керек. Мамлекетке, элге анын тили эмес, жашаган иши пайда болот. Убакыт берели, этикасы оңолбосо анан көрөбүз, деди өлкө башчысы.
УКМК Ноокаттагы мурдагы айыл өкмөт башчысын кармады. Ноокат районунун Мирмахмудов айыл өкмөтүнүн мурдагы айыл өкмөт башчысы Досоновдун Женго уюшкан кылмыштуу тобун каржылаган деген чек менен кармалды. Бул тууралуу УКМК бүгүн 5-июлда кабарлады. Маалыматка ылайык шектүү уюшкан кылмыштуу топ менен көптөн бери кызматташтыккандыгы тууралуу далилдүү фактылар алынган 2008-2021 жылдар аралыгында коррупциялык иштерди жүргүзүүгө макулдук алып, кылмыштуу топко системалуу түрдө каржылык колдоо көрсөтүп турган, ошондой эле мамлекеттик мүлүктү мыйзамсыз менчиктештирүү, жасалма түзүмдөрдү түзүү жана өзгөчө ири өлчөмдөгү каражаттарды чыгарып кетүү боюнча маалыматтар такталган деп билдирди атайын кызмат. Шектүү УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Учурда тергөө иш-чаралары улантылып жатат. Ташиев 6 балалуу жалгыз бой энеге 2 бөлмөлүү батир тапшырды. 4-июлда УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев 6 балалуу энеге 2 бөлмөлүү батир тапшырды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Маалым болгондой, батир тапшырылган Болотбекова жалгыз бой эне. Анын 2 баласынын жана өзүнүн да майыптыгы бар. Колунда 5 айлык ымыркайы менен мүмкүнчүлүгү чектелүү болгондуктан балдарын багууга шарты жок. Туруктуу жашаган үйү жоктугунан улам батирлеп жүрүп, ижара акысын төлөөдө да кыйынчылыктар болуп келген. Андыктан 6 балалуу эне жардам сурап шаардык медиага кайрылган. Бирок ал жактан эч кандай жооп болгон эмес. Мындан улам жалгыз бой эне УКМК төрагасына көмөк сурап кайрылган. Жыйынтыгында Болотбековага Ташиев шаардан 2 бөлмөлүү батирдин ачкычын белек кылды. Өз кезегинде Болотбекова Ташиевке көрсөткөн жардам үчүн ыраазычылык билдирди. Москвада азербайжандык Крим авторитет Вагиф Сулейманов кармалды. Бул тууралуу орус басылмалары жазышууда. Сулейманов, Вагиф Пакинский жана дипломат деген лакаптар менен белгилүү. Ал Орусияда жүрүү тартибин бузган үчүн кармалган. Сулейманов учурда Москва шаарындагы чет өлкөлүк жарандарды убактылуу кармоо борборуна жеткирилип, андан ары Азербайжанга депортацияланары күтүлүүдө. База басылмасы билдиргендей, Оренбург шаарында дагы бир азербайжандык Крим авторитет Заур аттуу жаран кармалган. Ал Орусия соттолушу мүмкүн экени айтылды. Маалыматка ылайык, Сулейманов Москвадагы ири бизнес долбоорлор, анын ичинде миллиардер Гот Нисановдун Food City базар менен байланышы бар деп айтылууда. Ал 1965 Тбилисиде туулган, кийин Бакуда жашап, 1990 Орусияга көчүп келген. Басылмалардын маалыматы боюнча Сулейманов мурда бир нече жолу уурлук жана байыңгызат сактоо боюнча соттолгон. Учурда бул окуя Екатеринбург шаарындагы азербайжандык жарандардын массалык кармалышы менен байланыштуу экени белгисиз. Эске салсак, 27-июнда эртең менен Екатеринбург шаарында мурда жасалган кылмыштарга шектелип, Азербайжан улутундагы адамдар кармалган. Азербайжандын прокуратурасы билдиргендей, алар кармоо учурунда жана алып баруу маалында катуу токмоктолуп сабалган. Орусия тарап бул адамдар 2001, 2010, 2011 жылдардагы буйрутма менен жасалган киши өлтүрүүгө шектелип кармалганын билдирген. Бирок кармоо учурунда Сафаров бир туугандар каза болуп, дагы бир нече адам ооруканага жеткирилген. Бул окуя Баку менен Москванын мамилесин кайрадан чыңалуусуна алып келди. Азербайжанда орусиялык маданий иш-чаралар токтотулуп, Баку шаарындагы Орусиянын Спутник агенттигинин кеңсесинен 2 кызматкер кармалганы тууралуу маалымат тараган. Көп өтпөй Азербайжанда 10 орусиялык жаран кармалганы айтылды. Екатеринбургдагы сот Сафаров бир туугандар менен байланыштуу кылмыш ишинин алкагында Азербайжан тектүү дагы 2 адамды камакка алды. Бакир Сафаров жана Ахлимаджан Гянжиев сот алардын камак мөөнөтүн 19-июлга чейин белгиледи. Ошондой эле Аяз Акиев жана Мазахир Сафаровтар 29-июнда чейин камакка алынды. Дональд Трамп UFC чемпиондук беттешин Ак үйдүн аймагында өткөрө турганын жарыялады. АКШнын президенти Дональд Трамп UFC чемпиондук беттешин Ак үйдүн аймагында өткөрүү ниетин билдирди. Бул тууралуу ал Yahoo Sport басылмасына берген маегинде айтты. Трамп иш-чара 2026 жылдын 4-июлунда АКШнын көз карандысыздык декларациясы кабыл алынган күндүн 250 жылдыгын арнала турганын айтты. UFC беттешин өткөрөбүз, ойлоп көргүлөчү. Ак үйдүн аймагында Дананын Уайт бул ишти ишке ашырарына ишенем. Ал укмуш адам. Биз 20-25 миң киши бата турган чемпиондук беттеш өткөрөбүз деп билдирди Трамп. Кийинчерээк Ак үйдүн басма сөз катчысы Кэролайн Левит
Associated Press агенттигине билдиргендей, Трамп бул идеяны олуттуу деп айткан. Трамп UFC уюмунун көптөн берги күйөрманы болуп саналат жана анын президенти Дана Уайт менен жакшы мамиледе. Трамп буга чейин бир нече жолу UFC мелдештерине катышкан. Өз кезегинде Уайт да Трампты көп жолу ачык колдоп, анын 2021 жылдагы инаугурациясына катышкан. Ошондуктан UFC беттешинин Ак үйдө өтүшү толук ыктымал. Дана Уайт 2001 жылдан бери UFC уюмун жетектеп келет. Америкалык BetMGM букмердик компаниясынын баалоосу боюнча Дана Уайттын байлыгы $520 миллион жетсе, UFC уюмунун наркы $12 миллиард түзөт. АКШнын Техас штатында селден кеминде 24 адам каза болду. АКШнын Техас штатында катуу жааган жаан жана Гвадалупе дарыясынан ташкындап суу каптоодон кеминде 24 адам каза болду. Бул тууралуу ABC телеканалы жергиликтүү бийликке таянып билдирди. Маалым болгондой, каза болгондордун арасында балдар да бар. Мындан тышкары 20 адам дайынсыз болуп жатканы айтылды. Штаттын губернатору Грег Эббот бир катар округдарда өзгөчө кырдаал режимин киргизип, дайынсыз болуп жаткан жарандарды табуу үчүн издөө куткаруу иштери токтобостон уланат деп билдирди. Зыян тарткандарды эвакуациялоого АКШнын ЖЭИК күзөт кызматы да жардам берип жатат.